кезектеги чыгарылышын биз чыгармачыл адамдардын мотивациялайлы, деги эле алардын жашоосу кандай болот? Акын жаш үчүн билгин келсе анын айылына бар дейт го. Эң биринчи жол көрсөткөн журналистикага таптаган атам болгон. Эми айылдан чыкпаган кыз, башка дүйнөнү көрбөгөн кыз. Жок, мен Бишкекте окушум керек деп жалгыз кетип калгам. Сиздин баягы чыгармачылыгыңызга чыйыр салган инсан катары атаңыз кандай адам эле? Атам аябай мичурин болгон да. Баардык мөмө жемиштерди ал тургай жүзүм коондон бери көргөн да. Аттан бир жаңы чыккан нерсени ошону кийем десем, жок дегенде элдин жарыма күйсүн, сенин классташтарың кийсин, анан кийесиң дейчү да. Журналистикадан эмне таптыңыз эже? Такыр кесип орношо албай койдум. Ал тургай баягы тааныштарды, күчтүү тааныштарды ортогусасам да орун жок. Ушундай бул мезгил болчу. Журналистика кандай тармак экен ошондо сиздин эже? Элге туура маалымат жеткирүү биринчи милдети. Эне болгон үчүн, жүрөгүңүздөн чыккан үчүн ушул теманын үстүндө иштөө кандай болду сиз үчүн? Ошондон аял прозасы деп ушундай термин кирип, аял жазуучулар, аял акындар көбөйө баштаган. Өзү балдарга китеп окуп берүү, чыгармачылыкка тартууга азыр аз болуп атат, ата-энелер жагынан моюнга алышыбыз керек да. Андан башка азыркы заманбап журналдорчу. Азыр балдар заманбап, алардын кызыгуусу, кабыл алуусу, талабы да башкачараак. Кайнене, келин туурасында дагы сүйлөшсөк, анан сизден бир өзгөчө бир ушул келиндерге болгон мамиле тууралуу сөз кылсак. Дагы эле бирок баягы кооптонуп атам да. Келгендеги эмес, 10 жылдан кийин көр дейт го. Кантип жашайсыз, келиңиз деп ушул суроону баягы салттуу түрдө узатып келебиз да. Материалдык байлык, духовный байлык деген болот го. Экөөнү тең алып жүрүш керек да. Тең алып, бирөө саксаса эле турмушуңда көйгөйлөр башталат.